кийим кийүүдө пайгамбар алейхисалам каргыштаган кайсы адамдар, бирок 4-чү нерсесин уруксат берилген эмес, ал кайсыл десе, ушундай кийинейин, кийимдерибиз ушундай сиз кийинип Алланын өкүмүн аткарбадыңыз. Бул нерсе исрафкерчилик алып барат. Жок, кийинүү максатында болсо, мына ушул ибадат. Мына ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Жок, напсим каалап жаткан, элден озуш үчүн ала турган кийимим жок болуп атат деген маани экен да. Суу ченем менен иштетилип атат. Өзүңүздүн жериңизди сугарасыз, малдарыңызды сугарасыз, өзүңүз суусундукты кандырасыз. Бирок чене менен өтүп кетсе, топон суу болуп дүйнөнү каптай турган болсо, зыяны тиет. Аба өзүнүн ченем менен боло турган болсо, баарыбызга пайда болот. Эгер өзүнүн ченеминен кетип, шамал, катуу борон, же болбосо сел болуп каптай турган болсо, жер титирей турган болсо, инсан зыян ала баштайт. Кандай эле ошол сырттагы дүйнөдөгү ушул төртөөсү ченем менен иштетилгенде пайдасын тийгизип, өзүнүн ченем менен ашканда зыян тийгизгенде, инсанын ичинде ушул төрт нерсе, топурак, суу, от, аба, ченем менен болсо пайдасы болот, ашканда зыяны тиет. Мисалы, от деген нерсе ашып кетти, кандайча ачуусун алдырып жиберди. Ачуусун алдыргандыктан туура эмес сөздөрдү айтып алды, туура эмес иштерди кылып алды. Зыяны тие баштады. Аллах Таалам инсанды жаратаарда периштелерге мындай деп кайрылуу жасаган. Мен жер бетинде өкүмдөрүмдү аткара турган бир макулук жаратам дегенде. Ал инсан. Периштелер айтышты, жерде, Алла сенин өкүмдөрүңдү, ачтап айтканда жер бетинде бузгунчулукту кыла турган, кан төгө турган бир макулук жаратасыңбы деп айтышкан. Эмнеге ушул эки нерсени айтып атат? Бузгунчулук кыла турган, кан төгө турган деп. Анткени бул экөөсү эки сыпаттан келип чыгат да. Каалоолорду аткаруу, каалоолоруна берилүү, бул адамды бузгунчулукка алып барат. Жана ачуулук, бул кан төгүүгө алып барат экен. Кан төгүү качан болот экен? Башталышы ачуулуктан. Адамда ушул эки сыпат бар экен. Шахват менен гадап. Каалоосуна берилүү, каалоосун аткарууга кызыгуу, жана ачууга алдыруу. Инсанда ушул эки сыпат бар болгондугу үчүн периштелер айтып атат да. Жер бетинде бузгунчулук кылат, кан төгөт, ошондой макулук жаратасыңбы Алла? Ошондуктан ачууну башынан басып токтотуп койбосо, ал кан төгүүгө чейин алып барат. Каалоосун башкарып, ошону туура жерге иштетпесе, каалоосун аткара бере турган болсо, жер бетинде бузгунчулук кыла баштайт экен. Адам каалаганын кыла берип, бара-бара адамдар кылбаган нерсени кылам деп, туура эмес иштерге кире баштайт. Башка аятта да Аллах Таалам айтат: "Валау басаталлаху ризқа лиибадихи". Эгер Аллах Таала пенделерине жер бетинде ырыскыны кенен кылып койсо, бардыгы тең унаалуу, үйлүү, заңгыраган үйлөрдө алтын күмүштөр, толгон байлыктары жана башка эмне болот десе, лабагау фил арды, анда бардыгы тең тоң мойын болуп кетет. Биздин алдыбызга көп дүйнө байлык келе турган болсо, биз тоң мойын болуп кетебиз, аны Аллах Таала билет. Ошондуктан Алла өз казынасында сактап, белгилүү өлчөм менен берип турат экен. Валакин юназзилу биқадарин ма яшау. Бирок Алла өзү каалаган өлчөм менен түшүрүп турат. Демек, канчалык бизге ырыскы берилген болсо, ошончон Алла сиз үчүн каалаптыр. Сиз ошого ыраазы болсоңуз, Алла сизден ыраазы болот. Хадисте келтирилгендей, пайгамбарыбыз айтат, кайсыл пенде Аллах Тааланын берген аз ырыскысына ыраазы болсо, Аллах Таала бул инсанын аз кылган ибадатына ыраазы болот. Демек, ушул ичибиздеги от, аба, суу, топурак деген нерселерди туура биз ченем менен башкарып иштетсек, колдонсок, биз бул жашоодо зыян тартпайбыз, пайдага жетебиз.
Эми ошолорду туура иштетүү, колдонууну пайгамбар алейхиссаламдын жашоосу, сүннөтү, кулук мүнөзү, ахлагы көргөзгөн. Пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү эмнеге чакырат? Ва'фу амман заламак. Сизге бирөө зулум кылып кое турган болсо аны кечирип коюңуз. Ва а'ти ман харамак. Ким сизге бербесе, сиз ага бере бериңиз. Ва сил ман катаак. Ким сиз менен мамиле үзүп кое турган болсо, аны менен мамилеңизди улап кете бериңиз. Ахсин манаса илейка. Ким сизге жамандык кыла турган болсо, ага жакшылык кылыңыз. Пайгамбардын жашоосу, кулук мүнөзү бизди ушул туура жашоону көрсөтөт. Эгер биз Аллах Тааланын сүйүктүү пендеси болууну каалай турган болсок, кайра эле пайгамбарга ичиш керекпиз. Бирок пайгамбарды жакшы көрөм деп, бирок пайгамбар Аллах Таалага болгон мухаббатым бар деп, бирок пайгамбарга ээрчибей жаткан болсо, анда бул айткан сөзүн тасдыктаган жок. Анткени Аллах Кур'ан Каримде айтты: "Кул ин кунтум тухиббуналлах." Айтканыңыз ушундай деп, эгер силер Алланы жакшы көрө турган болсоңор, анда мага ээрчигиле. Фаттабиуни, мага ээрчигиле деп айтыңыз. Юхбибукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум. Ошондо Аллах силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет. Пайгамбарыбызга ээрчүүдө, пайгамбар сүннөттөрүн аткарууда Аллахтын мухаббаты турат. Алла бизди жакшы көрөт. Жана күнөөлөрүбүздү кечирет. Күнөөнүн кечирилүүсү бул Алланын чоң бизге кылган жакшылыгы. Кылган дуаларыбыз кабыл болбой калат. Бизге келип жаткан жакшылыктар тосулуп калат. Эмненин себебинен десеге, о күнөөнүн себебинен. Чындыгында адам кылган күнөөсүнүн кесепетинен ага келе турган жакшылыктан куру калып калат. Бизден кылган дуалар да тосуп калат. Ошондуктан Аллах инсандын күнөөсүн кечирип жаткандыгы бул чоң жакшылык. Жана инсан Аллах Тааланын мухаббатына, Аллах Тааланын сүйүүсүнө бөлөнүп атканда бул чоң жакшылык. Бир инсан Алла жакшы көрдү, жакшы көргөндүктөн Жебрил алейхиссаламды чакырып туруп айтып атат: "Сен баланчы инсанды жакшы көргүнү мен аны жакшы көрдүм" дейт. Жебрил алейхиссалам периште бүткүл асмандагыларды чогултуп жарыя кылып атат: "Баланчы инсанды, пендени Алла жакшы көрдү, мен дагы силер да жакшы көргүлө" дейт. Анан жер бетиндегилерге бул нерсе кылынып жатат. Алланын сүйүктүүсү болуп калды да. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам менен Жебрил алейхиссалам сүйлөшүп жатканда Абу Зар радиаллаху анху өтүп кетти. Жебрил алейхиссалам көрүп калып, Абу Зар өтүп кетти дегенде пайгамбарыбыз таң кала түштү. Абу Зарды сиз каяктан тааныйсыз? Абу Зар бул жердеги адам болсо, сиз асмандыкы болсоңуз. Айтты, Абу Зарды асмандагылардын баары тааныйт дейт. Качан адам жеңилчиликте баардыгы аман болуп турган учурда Алланы эстесе, Аллага кайрылып дуа кылып турса, периштелер айтат экен: "Бул биздин досубуз" депчи. Периштелер да аны таанып калат экен. Кийин кыйынчылык келип, адам муктаж болуп, же бир кырсыкка учурап, дуа кылып Аллага кайрыла турган болсо, жанагы периштелер дагы таанышат экен. Бул биздин баягы досубуз деп. Эгер инсан жеңилчиликте, аман учурда Аллага кайрылбады, Алланы эстебеди, кыйынчылык келип калганда Аллах Таала кайрылып, жалбарып эстей турган болсо, периштелер таң калат экен. Бул кайсы үн? Бул тааныш эмес үн депчи. Ошондуктан бейишке эң болуп биринчи кире тургандар булар кимдер десе, аллазина язкуруналлаха фиссарра вад-дарра. Кыйынчылыкта дагы, жеңилчиликте да Аллах Тааланы эстегендер, Аллага кайрылганда. Аллахты биз унутуп калып атабыз кээ бир учурларда, бирок Алла бизди унуткан жок. Унутпаган белгиси күндө сиздин ырыскыңызды кечиктирбестен берип жатат. Бир эле азык-түлүк тамак ашыңыз эмес, дем алып жаткандыгыңыз, көзүңүз көрүп жаткандыгы, жумулуп кайра ачылып жаткандыгы, ар бир мүчөңүздүн кыймылдап жаткандыгы, иштеп жаткандыгы бул Аллах Тааланын рызкысы, бизге кылган жакшылыгы. Кечиктирбестен Алла бизге берип жатат. Биз унутуп калсак дагы. Ошондуктан Аллах Тааланын бир бар жакшылыгы ниъматун шамила, бардык инсандарды камтыган. Азыр аталган ошол инсандын ден соолугу, дене мүчөлөрү иштеп жаткандыгы жана башка. Бир Аллах Тааланын жакшылыгы ниъматун камила, толук түрдөгү жакшылыгы бул Аллах Таалам инсанга хидаят берип, туура жолго салгандыгы, иман бергендиги, намаз окуганга, ибадат кылганга, дин менен жашоо мүмкүнчүлүк бергендиги. Бул Аллах Тааланын сүйгөн пенделерин Аллах Таалам бере турган жакшылыгы.
Абдулла бин Мас'уд радиаллаху таала анху айтат. Дүйнөнү Аллах таалам жакшы көргөн пендесине дагы, жакшы көрбөгөн пендесине дагы бере берет дейт. Кимдир бирөөгө дүйнө көбүрөөк берилип калса, бул инсанды Алла жакшы көрөт экен белгиси эмес. Берилбей калса жаман көрөт экен да белгиси эмес. Анткени бул дүйнөнү берүүдү Аллах таалам эске албайт, көңүл салбайт кимге берип аткандыгы. Бирок Аллах таалам динди жакшы көргөн пендесине гана берет. Дин жана диний бир неамат. Намаз окуп жатасыз, Аллахтын жолуна чыгып жатасыз, ороза кармап жатасыз, намазга Аллахтын үйүнө келдиңиз, зикир кылып Аллахты эстедиңиз, кайсы бир жакшы амалды кылууга Алла мүмкүнчүлүк бердиби? Аллах таалам сизди жакшы көрүп жаткан белгиси. Ва қалилу мин ибади аш-шакур. Аз пенделерим шүгүр кылат дейт Куранда Аллах. Аз болгону менен бул кымбат болуп эсептелет. Тонналаган топурактардан аз алтынды чыгарабыз. Алтын аз болуп атат, бирок аз болгону менен кымбат болот. Ошондуктан Аллах тааланын кымбат болгон, улуу болгон, сүйүктүү болгон, тандалган пенделеринен болуш үчүн биз тараптан аракет болуш керек. Алла бир аз мүмкүнчүлүк берип атат. Алланын үйүнө келип, Алланын сөзүн угуп жаткандыгы, бул Аллах таалам чоң кылган жакшылыгы. Ар бир инсанга Аллах таалам насип кылбайт экен. Бизге насип кылдыбы? Ошону көбөйтүш керекпиз. Өзүбүздүн баяныбыз башына айталы, пайгамбарыбызга ээрчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо Аллах тааланын сүйүктүү пендеси болууга бүт жолдорду көрсөтүп кеткен. Анткени эң сүйүктүү болгон адамзаттын эң кымбаты болгон, Аллага эң сүйүктүү болгон бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздын ар бир нерсеси бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Анын кулук мүнөзү кандай болгон, анын жашоосу кандай болгон. Эмне үчүн? Биз менен силерге үлгү үчүн. Аллах таала бизден ыраазы болосун кааласак, пайгамбарыбызга ээрчү. Бейишке бара турган ушул бир эле жол пайгамбарыбызга ээрчип, пайгамбардын жолун жолдо. Тозокко бара турган миңдеген жол бар, бардыгы нафсинин каалоолорунда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бейишке мен үммөтүм бардыгы эле кирет, бирок баш тарткандар кирбей калат." Анан сахабалар таң калып сурашты, бейиштен дагы баш тарткандар болобу дегенде, ким мага ээрчиди, ал бейишке кирет. Ким ээрчибеди, ал баш тарткан ошол дейт. Биз пайгамбарды жакшы көрөбүз деп, бирок сүннөт көргөзмөлөрүндө ээрчибесек, анда биз айткан сөзү тастыктабайт дедик. Ошондуктан пайгамбарыбызга ээрчүүдө бир бал ибадатта болот. Пайгамбарыбыз кандай намаз окуганы көргөзсө окуп жатабыз. Соллу камару айтумуну солли. Мени намаз окуп жатканымды көрүп турганыңардай намаз окугула деди пайгамбарыбыз. Кайсы аракетте кандай кылыш керек? Кыймыл аракеттерди нелерди окуш керекпиз, баарын көрсөздү. Ибадатта пайгамбарыбызга ээрчип жаткандай, муамалат, муашарат, ахлакта дагы, кулук мүнөзү, жүрүм турумда, аласа береселерде, мамалелерде да пайгамбарыбызга ээрчишибиз керек. Карыз алдыңыз. Пайгамбарыбыз бул тууралуу көргөзмөсү кандай? Силердин эң жакшыңар ахасинукум кадаан. Карызды эң жакшы кылып кайтарып берген дейт. Убактысында кечиктирбестен, эгер шарт кылбаган болсо, үстүнөн да бир нерсе кошуп, өзүңүздүн белегиңизди берип коюңуз. Эң жакшы дейт. Ал эми карыз берүүчүгө пайгамбарыбыз эмне деген көргөзмө айтып атат? Жеңилдеп берип койсоңор, кыямат күнү Алла силердин жүгүңөрдү жеңил кылат. Кечирип койсоңор, андан дагы жакшы дейт. Кошуналар бири-бирине мамиле кылууда пайгамбар кандай көргөзмө берип атат? Кимдин кошунасы анын зыяндарынан аман бола албаса, ал бейишке кире албайт дейт. Ушунчалык зыян берип калбаңыз, кошунаңызга тие турган көлөкөнү тосуп, үйүңүздү бийик кылып албаңыз дейт. Ата, бала, жубай, туугандар бири-бирине мамиле кылууда пайгамбарыбыз канчалык насааттарын айткан. Хойрун нас менен фаунас. Баарын жыйынтыгы эмне? Адамдарга эң көп пайда жеткиргени Аллах тааланын астын эң сүйүккөн адамдардын эң жакшысы. Ошондуктан пайгамбарыбыздын көргөзмөлөрүн, пайгамбар сүннөтүн ар бир жашоонун тармагында тирилишибиз керек. Ошолордун бириси биз маани бере турган, көңүл бура турган, кээде эске албай кала турган бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык кийинүүдө маселеси бар. Биз ойлойт экенбиз, кийинүү жөн гана кийим депчи. Жок, кийинүү ниетти тууралап, пайгамбарыбызга ээрчүү,
пайгамбар сүннөтүн тирилтүү максатында болсо, ошол дагы ибадат болуп бере алат да. Кийиниңиз чечингенге чейин сиз ибадат аткарып атасыз. Эң биринчи пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү бул кийим кийүүдө биз ниет кылыш керекпиз, бул кийим менен авратыбызды жашырып жатабыз деген. Я бани Адама кад анзална алейкум либасан юари сауатикум. О адам балдары, Аллах Таалам силерге кийимди түшүрдү, силердин өзүңөрдүн авраттарыңарды жашырууңар үчүн. Бул Алланын инсан кылган чоң жакшылыгы да. Мындай эмес, баардыгы эле кийип жүрөт, кийим кийип калдык эмес. Алла муну бизге неамат кылып берген. Жаныбарлар эмнеге кийинбейт? Алла бизге ушул тавык мүмкүнчүлүктү берген. Эң биринчи максаты эмне экен? Авратты жашыра турган. Демек, кийинип атасыз, бирок авратыңыз жашырбай жатат. Анда Алланын өкүмүн аткарбадыңыз, пайгамбар сүннөтүн тирилте албадыңыз. Андан кийинкиси ошол кийимиңиз таза болуш керек. Чырайлуу болсун, таза болсун. Жаңы болуу шарт эмес. Инна Аллаха джамилун юхиббул джамал. Аллах чырайлуу зат, чырайлуулукту жакшы көрөт. Демек, кийген кийимиз таза болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам тазалыкка көңүл бурат эле. Жана ошондой эле анын тазалыгына маани берүүсүн бергеликте жөнөкөйлүгүнө да маани берүү. Иннал базазата минал иман деп пайгамбар 3 жолу айткан. Чындыгында жөнөкөйлүк бул имандан дейт. Такаллуф дейт. Ашыкча кошумчалык, ашыкча исрафкерчиликтен сактаныш керек. Bir кийим бар, ошол эле муктаждыгы бүтө турган кийим, эми бир-эки нерсени чаптап койсо, андан 3 эсе кымбат болуп калып атат. Адам ошого умтулуп, ошону алайын деп жатат. Бул каалоо болуп атат, бул ысрафкерчилик болуп атат. Биз өзүбүздүн муктаждыктарды аткарууда шариатта уруксат берилген, ошолорду биринчи аткарууга, экинчи ошолорду ыңгайлаштырууга, мага мындай кененирээк болсун, мага бул түстө болсун деп түсүнө дагы өңүнө да уруксат берилген. Бирок төртүнчү нерсесине уруксат берилген, ал кайсыл десе, мен ушундай нерсеге ээ болоюм, ушундай кийинейин, башкалар мени көрсүн деп. Башкаларга өзүн көргөзүү, башкаларга мактануу, текеберленүү максатта болсо, бул нерсе уруксат берилген эмес. Ошондуктан бирөөнүн кийими бар, үйдө баласынын кийими бар, шкафтарында деле кийим турат. Бирок атасына барып айтат да, дагы кийим алып бериңиз, кийим жок болуп атат деп. Турат го кийимин шкафында, кийими кийип жүрөт. Жок, напсим каалап жаткан, элден озуш үчүн ала турган кийимим жок болуп атат деген маани экен да. Бул нерсеге шариат уруксат берген эмес. Бул нерсе исрафкерчилик алып барат. Ошондуктан кийимдерибиз зарылчылыкка жараша текеберленүү, мактануу, өзүн көргөзүү ниет болбош керек. Колдон келишинче бул муктаждык болгондон кийин зарылчылыкка жараша кылышыбыз керек. Ысык сууктан сактай турган, авратыңызды жашыра турган, жана кенен боло турган. Ал кийимиңизде сиздин дене түзүлүшүңүз билип калбасын. Баскан турганыңызда, намазда, ибадатка турганда ыңгайлуу болсун. Мына ушул пайгамбардын сүннөтү. Ушундай сиз сүннөткө ылайык кийинип, жана ниетиңиз ушул пайгамбарыбызга ээрчү деп ниет кылсаңыз, мына ушул ибадат болот. Жана ошондой эле кийим кийүүдө пайгамбар алейхиссалам каргыштаган кайсы адамдар аялдарга окшоп кийине турган болсо, же кайсы аялдар эркектерге окшоп кийине турган болсо, жана капырларга өзгөчөлөнгөн кийимди атайын кие турган болсо, ошондуктан өзүбүз да бир сыйра кийимибизди карап коюшубуз керек да. Биз кимге ээрчип жатабыз? Кимди мухаббат кылып жатабыз? Албетте пайгамбарга мухаббат жүрөктө болот, бирок ошонун таасири сыртка чыгат экен да. Аллах Таала баарыбыз ушул пайгамбардын жолун жолдой турган, пайгамбар татыктуу үммөттөрдөн кылган болсун. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи роббил аламин.